Саламатсыңарбы кыргыз элим? Саламатсыңарбы урматтуу Садыр Нуркожоевич жана урматтуу Камчы Кыдыршаевич? Мен Амангулов Максаттын апасы сиздерге карабай айылынан кайрылып жатам. Менин кайрылуумдун себеби кечинде милиция кызматкерлери менин уулум Амангулов Максатты 2003-жылы туулуп, өткөн жылдын 16 декабрында асылып каза болгон Рысалиев Байелдин өлүмүнө тийиштүү тергөөгө чакырып, анан мыйзамсыз камап коюшту. Мен чын жүрөгүмөн ошол баланын каза болгонуна үй бүлөм менен кайгырып турабыз. Жакындарына көңүл айтабыз. Менин балам бул баланын өлүмүнө тиешеси жок. Кече бул Рысалиев Байелдин каза болгон баланын апасы Жапарова Айнуранын кайрылуусунда менин уулум Максатка жамандап жала жааптыр. Максатты ОПГнын мүчөсү дептир. Менин балам Максат эч кандай ОПГнын мүчөсү эмес, мунун баары калп. Менин балам бир адамды өлүмгө алып келмек түгүл, ал адамдын көңүлүн ооруткандан коркот. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, ушул ишке көңүлүңөрдү буруп коюңуздарды мен суранам. Адилеттүү карап бериңиздү суранам. Менин балам камактан бошотуп бериңиздү суранам. Бул каза болгон баланын тууган сотто иштеп аткан, прокуратурада иштеп аткан туугандары тергөөгө кысым кылып атышат. Сизден суранарым, ушул ишти адилеттүү карап берүүңүздү суранам мен. Тергөө аяктаганга чейин баламды боштондукка сурап бериңиз. Мен балам буга чейин тергөө чакырганда бир да чакыруусунан качпай барып тергөөгө эч кандай тоскоолдук кылган эмес. Ассаламу алейкум. Урматтуу калайык калк, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич. Мен өзүм Кортубай улан ушул Карабай айылынын тургуну Максаттын аяш атасы болом. 16 декабрда каргашалы окуядан кийин ушундай жаман иштер болуп атат. 2 айдан бери тынч эле турган, кечеден берки жанагы сот сеттерге чыккан, каза болуп калган ал деле биздин балабыз ушул айылдагы чоңойгон. Ошол жигиттин жакындары ушундай бир туура эмес нерселерди жазган үчүн Максат балабызды камап коюшту. Сиздерден чоң сураныч ушул акыйкат адилеттүү чечилсе деген баарыбыздын суранычыбыз. Бул каза болуп калган балабыз деле биз ошол жака терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Баарыбыз тең кайгырып турабыз жаш балага. Мен ошол кенедей төрөлгөндөн бери биздин кол алдыбызда чоңоюп өстү. Турциянын түрк лицейинде окуган, университетти бүткөн, жогорку билимдүү, акыркы 2 жылдан бери иман жолуна түшүп, биякта жана жерде тигилер жала жаап атат, ОПГ тигипу деп. Эч кандай ОПГ менен эч байланышы жок. Таза айылдын болгон мына жаштар менен андай жумуштарына баш оту менен катышкан, ушундай дилгир жакшы жигит айыл. Бул биздин артыбызда турган элдин баары биз чакырган жокпуз. Баары тең эмне кылалы, эмне жардам кылалы деп Максатка поддержкага чогулуп отурат өз каалоо тилектери менен. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерден терең сураныч ушул иш акыйкат адилеттүү таза чечилсе деген чоң үмүтүбүз, суранычыбыз. Биз ошон үчүн чогулуп силерден ошону суранып коелу дедик. Максатка! Максатка! Максатка!